Ит мурундун 6 пайдасы жана 5 зыяны. Бүгүн сиздерге витаминдерге бай ит мурун, орусча айтканда шиповник өсүмдүгүнүн 6 пайдасы жана 5 зыяны жөнүндө айтып бермекчибиз. Эгер сиз ит мурун жөнүндө кызыктуу маалыматтарды билсеңиз, комментарийге өз пикириңизди калтырып коюңуз. Ит мурун жапайы өсүмдүк. Ал розалар тукумуна кирет. Элдер көбүнчө орустар аны жапайы роза деп коюшат. Бизде болсо жөн гана ит мурун. Ит мурундун бадалы негизинен май жана июнь айларында гүлдөйт. Жемиштери болсо сентябрь-октябрь айларында бышып жетилет. Нымдуулукту абдан жакшы көрөт. Ошондуктан көбүнчө ит мурундун бадалдары көлдөрдүн, дарыялардын, агын суулардын жээгинде көп кездешет. Анда эмесе ит мурундун пайдалуу касиеттери жана зыяндары менен кенен таанышалы. Биринчи, иммунитетти бекемдейт. Организмдин иммунитеттин бекем болуусу ден соолуктун жана жакшы маанайдын кепилдиги эмеспи? Иммунитети бекем адамдар вирустук, микробтук жана аллергиялык оорулар менен аз оорушат. Ит мурун вирустук кол салуулардан сактоочу жана организмди калыбына келтирүүчү жакшы иммуномодулятор. Иммунитетти бекем кармаш үчүн 1-2 аш кашык ит мурунду 1 литр сууга кошуп, маңыз даярдап алабыз. Орусча айтканда отвар. Маңызга ит мурундун тамырларын жана жалбырактарын дагы кошуп койсо болот. Алар дагы пайдалуу касиеттерге ээ. Экинчи, кан тамырларды жана зат алмашууну нормалдаштырат. Өзүнүн минералдык курамына жараша, ал кан тамырлардын стенкаларын жакшы бекемдейт. Зыяндуу холестерин деңгээлин төмөндөтөт жана кан айланууну жакшыртат. Кандын уйгучтугуна жардамын берет. Ит мурундун курамындагы П витамини капиллярларды жакшы бекемдейт. Ошондой эле ит мурун аз кандуулук жана атеросклероз болгондо пайдалуу. Ит мурун бул антиоксидант. Ал зыяндуу холестеринден тышкары организмдеги токсиндерден жана шлактардан арылтат. Үчүнчү, кан басымды төмөндөтөт. Ушул оору менен жабыркаган адамдарга ит мурундун пайдасы өтө зор. Кан басымыңыз көтөрүлүп, башыңыз ооруп атса, ит мурун чайы кан басымыңызды тез түшүрөт. Андан тышкары ит мурун заара чыгаруучу жана өт айдоочу эффектилерге ээ. Ичеги карындарды дагы жакшыртат. Төртүнчү, тамак сиңирүүнү жакшыртат. Ит мурундун негизиндеги маңыз организмдеги канттын жана майлардын өздөштүрүүсүнө көмөктөшөт. Табитти ачат. Кытайда ит мурун ич курттарга, мителерге каршы каражат катары колдонулат. Ошондой эле ит мурунду аш кабак сыяктуу эле темир затына муктаждарга кабыл алуу зарыл. Бешинчи, жаракаттарды айыктырууга көмөктөшөт. Орто кылымдарда ит мурунду жаракаттарды жана жылан чагууларын дарылоодо колдонушкан. Жемишин кичине чайнап туруп жаракатка коюшкан. Ал ириңди тартып, абдан терең жаракаттарды дагы дарылаган. Алтынчы, боюнда барларга пайдасы. Боюнда бар мезгилде аял иммунитетин өзгөчө коргоого муктаж. Мындай мезгилде жугуштуу ооруларга кабылуу өтө оңой. ОРВИ же андан башка вирустук оору болобу? Ит мурун мындай учурда мыкты коргоочу. Ал таблеткаларга караганда иммунитетти табигый жол менен бекемдейт. Боюнда бар мезгилде токсикоз менен күрөшүүгө жардам берет. Эстен чыгарбагыла. Өзүн өзү дарылоону дарыгер менен кеңешип жасоо керек. Ит мурундун 5 зыяны. Пайдалуу жактарына бай болуу менен бирге ит мурун көптөгөн каршы көрсөтмөлөргө дагы ээ. Аларды билип алуу ашык болбойт. Биринчи, бөйрөккө зыяны. Колдонуу дозасы ашып кетсе, ит мурун бөйрөккө зыян келтирип коюшу мүмкүн. Экинчи, тишке зыяны. Ит мурунда ар кандай кычкылдар бар. Алар тиш эмалин акырындык менен жукартып жиберет. Ошондуктан аны кабыл алгандан кийин оозду суу менен чайкап, же тишти жууп коюу сунушталат. Үчүнчү, гастрит же язва болгондо. Бул ашказанды дарылайбы же жабыркатабы деген суроо пайда болот. Эгер жогорку кычкылдуу гастрит болсо, анда ит мурунду эң аз өлчөмдө колдонуу керек. Анткени анда С витамини абдан көп. Төртүнчү, сарык оорусу. Ит мурунду көп кабыл алуу, ширеси, маңызы же тундурмасы болобу, инфекциялык эмес сарык оорусуна чалдыгуу мүмкүндүгүн жогорулатат. Ал эми азыр сиздерге бал кошулган ит мурун чайын кантип даярдашты айтып берели. Ит мурун мөмөсү С витаминине жана тамак сиңирүүгө таасир эткен заттарга абдан бай болгондуктан бул чай организмдеги ашыкча холестеринди төмөндөтүүгө жардам берет. Курамы: 20 грамм ит мурун мөмөсү, 15 грамм бал, 5 грамм лимон ширеси, 20 мл суу,
Ит мурундун кургатылган мөмөсүн эзип, кайнак суу куюңуз. Сыр идиште капкагы жабык абалда 10 мүнөт кайнатыңыз. Андан кийин 10 мүнөттөй дем алуусуна убакыт бериңиз. Аны чыпкалап, бал жана лимон ширесин кошуңуз. Ал эми азыр сиздерге ит мурунду туура тандоо жана сактоо боюнча айтып бермекчибиз. Албетте дүкөндөрдө ит мурун сатылбайт. Бирок бул көйгөй эмес. Кургатылган ит мурун алып жатканда анын түсүнө көңүл буруңуз. Ал кызгылт күрөң болушу керек. Эгер ал чала кургатылган болсо, белгилүү бир шарттарда ал көгөрүп кетет. Ит мурунду сентябрь айынан суук түшкөнгө чейин даярдайт. Бузулбаган, жабыркабаган мөмөлөрдү тандайбыз. Кургатуу убактысы 2 күн. Эгер алар жакшы кургатылган болсо, бири-бирине жабышып калбайт. Андан соң айнек банкаларга салып, капкактын ордуна марли менен жаап коебуз. Видео пайдалуу болду деген ойдобуз. Эгер видео жакса, лайк басып жана каналыбызга жазылабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.